Алдыда узак эс алуу күндөрү келатат. Бул күндөрү биз тоого жаратылыш коюнуна барып эс алууну пландап жатабыз. Бирок дал ушул учурда ден соолукка коопчулук жараткан коркунучтар пайда болушу мүмкүн. Айрыкча жаз, жылуу мезгилдерде кени активдешип, андан ар кандай вирустук оорулар жугушу мүмкүн. Биз бул боюнча кененирээк сүйлөшүү үчүн Ак Суу райондук ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөлдөө борборунун паразитологу Гүлсара Өмүралиеваны чакырганбыз. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Жогоруда айткандай, ошол коопсуздук эрежелерин билүү өтө маанилүү. Ошондуктан айтып берсеңиз, учурда кенелердин активдешүү мезгили башталдыбы? Башталды. Бул жаратылышка чыгуу менен бирге кенелердин активдүүлүгү жогорулайт. Биздин аймакта кенелер негизинен апрель, май айларында көп учурлар катталат да. Анан алар көбүнчө чөптүү, бадалдуу, нымдуу жерлерде, анан мал жайыттарда көп кездешет. Ошондуктан жана эс алууга барган адамдар этият болууга зарыл да. Ошол жылдан жылга сандар кандай болуп өзгөрөт? Бул 2024 жылга салыштырмалуу, 2025 жылга салыштырмалуу ушул күндө 12 катталган адам, 2026 жылы 23 адам катталды. Салыштырмалуу жылдан жылга көбөйдү. Ошо катталгандардын ичинен көбүрөөк кимдер келип отушат негизи? Көбүнчө окуучулар, адам чоңдор кездешет да. Анан детсадка барган балдар, аларды сурамжылоо жүргүзгөндө үйлөрүнөн тоого эс алып барганда чактырышат да. Ошол кене чакканын дароо эле адам байкай алабы? Дароо байкай алышпайт. Себеби кенеден зат, орунду басаңдатчу зат бөлүнүп чыгат. Чагар замат, Чагар замат орунду басаңдатыш үчүн бир зат бөлүнүп чыгат да. Зат бөлүнүп чыкканда оору билинбейт. Качан гана адамдын денесинде кызаруу, шишик пайда болгондо адам сезе баштайт да. Демек, жана көп учурда биз кичинекей балдарда болобу, керек болсо чоңдордо деле кене чагып алганда көпкө чейин байкабай жүргөнүбүздүн себеби бул ал чагар замат, бир ооруну сездирбеген зат бөлүнүп чыккандыктан бул ушундай болуп атыптыр да. Эмнеси менен коркунучтуу ошол, эгер аны убагында көрбөй, туура чыгарбай калсак, ал адамга кантип организмине таасирин тийгизиши мүмкүн? Бул оорусу негизи кени энцефалити оорусу болуп катталат да. Себеби бул оору кенени чакканда, айтып атпаймынбы, жанагы кычышканда, шишигенде, кызарганда байкалат депчи. Андан кийин анан сразу эле булар дарыгерлерге кайрылышы керек. Булар үйдөн өздөрү алууга болбойт. Себеби үйдөн алууга болбогон себеби эме болот да, жанакы жип менен же колдору менен тартып алышат, же тырмап коюшат, туура эмес алып калышат да. Негизинен дарыгерлерге, биринчи иретте дарыгерлерге кайрылуусу керек. Демек, кенени көрөр замат тартып алган туура эмес, Туура эмес. Ал эмне калып калса, башы калып калышы мүмкүн, буту калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн дарыгерлерге кайрылуусу керек. Өзүлөрү жулуп, тартып алууга болбойт. Кене кайсыл жерлерге көбүрөөк чыгат? Мисалы, кээде ошо башын чагып аткандарын көрүп калам. Негизи ал ар кайсы жерде чага бериши мүмкүнбү? Ооба. Көпчүлүк учурларда баштарында болот, анан колдорунда болот, эттүү жерлерде чыгат да. Мындайча айткандачы.
Ошол азыр бизде кеңири тараган ошол биздин аймакта сиз айткандай биздин тоолуу аймактар болгондуктан бадалдуу жерлерде, мал жүргөн жерлерде кенелер кездешет деп айтып атпайсызбы? Ошол кенелер кайсыл ооруларды жугузушу мүмкүн? Кене энцефалитына өтө жугуштуу болот да. Кене энцефалит оорусуна өтө жугуштуу болот. Бул эмнеси менен коркунучтуу? Бул кайсыл ооруларды чакырат же кантип адамдын организмине таасирин тийгизет? Бул кене энцефалитте башкача айтканда лайм оорусу менен ооруп калышы мүмкүн да. Нерв системасын, булчуңдарды, организмдерди таасир этет да. Ошол жана кичинекей балдарда кездешип калганы негизи эле муну эрте убагында байкаш үчүн ата энелер эмне кылыш керек үйдөн? Балдарды эми карап туруу керек. Көчөгө чыгып эметкенде, ойногондо, үйгө киргенде кийимдерин чечип, карап, кене барбы, жокпу деп карап туруу керек да, ата энеси. Бул кичинекей болсо деле көзгө көрүнүш керек, негизи. Ооба. Бул кичинекей болгону менен анан кан сорот да. Кан соргондо анан баягы чоңоюп калат да. Бул эрте учурда эмес, бирок 1-2 күн өткөндөн кийин чоңоюп көрүнүп баштайт болуш керек. 1-2 күндөн кийин чоңое баштайт да. Башында бул мындай организмге кантип эң биринчи кирген күнү эле дароо өзүнүн ошо ууларын чачып, оорусун пайда кылышы мүмкүнбү же жана инкубациялык период деп айтып коебуз го? Ошондой болобу? Бул кене энцефалитинин инкубационный периоду 7-14 күн. 7-14 күндө эме болот да. Инкубационный период болот. Кандай белгилер байкалышы мүмкүн адамда? Мында баш ооруу, нерв системалары ооруйт, булчуңдары ооруйт, алсыз болот, температурасы көтөрүлөт, 38-39 градуска жетет. Анан үйгө карабастан дарыгерлерге кайрылуу керек. Медицина мекемелерге кайрылуу керек. Сиздер ошол кенени туура алгандан сырткары ошол бейтапка эң биринчи кандай жардам көрсөтүп же мындай кандай дарылоо көрсөтөсүздөр? Мындай булар биринчи ооруп келгенде булар эме хирургический кабинетке барышат. Алар анан көрүп кенени алышат медициналык түр мененчи. Анан жана ГСВларга жиберип, алар анан дарылайт да. Ал 72 сааттын ичинде иммуноглобулин сайыш керек. Эгерде 72 күндөн ашып кетсе, саюуга болбойт. Ошон үчүн 17-14 күн врач дарыгерлердин көзөмөлүндө турушу керек. 72 саатпы же күнбү? 3 күн. 3 күн, Демек, эгер үй шартында кенени туура алганды билгендер болсо деле, сөзсүз ооруканага кайрылуу керек экен да. Дарыгерлерге кайрылышы алыш үчүн, үй шартында негизи ошо алса болобу биринчи жардам катары кантип туура алыш керек? Болбойт го, дарыгерлерге кайрылышы керек. Демек, үй шартында алып көрүүдө? Үй шартында алып калганда башы калып калат, буту калып калат, ушундай эмелер болот да. Ошон үчүн дарыгерлерге кайрылышы керек. Дарыгерлер аларды туура алып гана тим болбостон, ага туура биринчи жардам, ошол жана убагында алынуучу уколду жазып берип, бул дарылоо демек туура өтүп, андан аркы ден соолугуна коркунуч жаратпайт экен да. Ошондуктан сөзсүз дарыгерге барыш керек деп айталык. Анда ошол кенени боюнча сурагым келип атат да, бул башка чагып алган курт кумурскалардан айырмалаш үчүн да кенеге гана тийиштүү кандай өзгөчөлүк болот, ошону айтып берсеңиз? Мында кандай дедиңер? Кенени мындай башка нерсе чагып алгандан айырмалап өзгөчөлөп турган нерсе кайсыл? Кээде адамдар алмаштырып алышы мүмкүн да, бул даана кенеби же башка эле курт кумурскалар чакты эмне болду депчи? Андай случайлар дагы болот, бирок бул кенени дарыгерлер жана хирургический кабинеттегилер жулуп алганда
санэпидстанцияга паразитология бөлүмүнө алып келет. Ал жерден эме кайсы түр экени аныкталат. Анан аныкталгандан кийин анан дарыгерлерге барып жана иммуноглобулинди алышат да, алат. Өзгөчөлүгү кандай? Гененин өзгөчөлүгү кандай болот? Кыргызстанда 17 түрү бар кененинчи. Анан мында дермоцентр деген кене, анан иксодес деген кенелер болот да. Бул иксодес дегени мындай жугуштуу, коркунучтуу кене да. Бул азыр бул кенелер биздин Ысык көл областы боюнча Ак Сууда, Түп районунда көп адамдар чагуу болуп атат да, адамдарга көп кездешип атат. Ана дене чакканда бир гене чакканда өзгөчөлүгү болобу? Мисалы башы менен кирип чагабы же мындай башка нерсе чагып алган жокпу? Дагы эле ушул гене экенин кантип айырмалап билиш керек? Жөнөкөй эле ата-энелер же жөнөкөй адамдар, дарыгерлер эмес. Өзгөчөлүгү кайсы? Гене чакканда өзгөчө кайсы? Өзгөчөлөгөндө денени эметкенде эмне болушат да, дененин алганда тегереги кызарып калат, шишип калат, температуралары жогору болот, 38-39 градуска чейин көтөрүлөт. Эми угармандарга ушул генени алдын алуу чараларын айтып берсеңиз, кантип генени чактырбаш үчүн кандай чараларды көрүш керек? Ошол эле жаратылышка чыгып атканда бул сөзсүз эле тоо койнуна чыкпасак деле короо жайдан деле чагып алышы мүмкүн да, туурабы? Ооба. Алдын алуу боюнча биринчиден жаратылышка чыкканда жабык, узун жеңдүү кийимди кийүү керек. Анан бут кийген кийимдерин носкиге шымдарындай ороп, Жабык болушу керек. Анан ак түстөгү кийимдерди кийиш керек. Себеби ак түстөгү кийимдерден кене бат табылат да. Чын эле кара кийимдерде көрүнбөй калышы мүмкүн да, мындай жарык кийимдерде гене көрүнүп, аны байкаганга, эртерээк аныктаганга жакшы жардам болот. Ошол эле. Эң биринчи мындай паникага алдырбоо керек. Кенени мүмкүн болушунча эртерээк жана туура ыкма менен алып салуу зарыл да. Анын акырын бурап чыгаруу сунушталат. Катуу тартып алууга да болбойт. Андан кийин дарыгерлерге кайрылыш керек да. Алардын көзөмөлүндө өтүү сунушталат. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп, угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз муну менен сиздерге жөн гана жаратылышка эс алып жатканда коопсуздукту эске салууну туура көрөбүз. Албетте эс алыңыздар. Жана жогоруда дарыгер айткандай, баардык кеп кеңештерди эске алуу менен эс алсаңыз, бул эс алуу дагы сизге жагымдуу болмокчу. Андыктан бүгүн биздин суроолорго Ак Суу райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун паразитолог дарыгери Гүлсара Өмүралиева болду.